Арбаңыздар. Жылдызгүл Сыдыкованын Караан аттуу аңгемесинин соңку бөлүмү. Гүлай ичке титиреген манжалары менен арканды мойнуна салды. Эми боюңду ташта, коркпо, жаның жырга эле түшөт. Көргөн кордугуң баары жок болуп калат, деген Караан кичирее баштады. Гүлай: кош бол жарыкчылык, кош бол балам, бактылуу бол жаным, апаң сени ар дайым жакшы көрөт, деп шыбырап, боюн акырын ылдый таштады. Дем жетпей тыбырап кыйналам го деген. Бирок аркан уктатуучу жерине туруп калганбы, денеси чымырап, колу бутунан ал кетти. Кыймылдаганга алы жок. Уктап кеткендей караңгылыкка сүңгүп кетти. Бийиктеп калган чөбүн басып жүргөн кошуна калыс, кородон кошуна келин бирде аркан алып, бирде отургуч алып сарайга кирип кеткенин байкап калды. Кайра чыкпай калганын көрүп шашып кетти. Ылдыйдан чөп ыргытып берип жаткан баласына кыйкырды. Балам, бол, тепкичти кой, бол чурка. Чуркаган баласы узун шатыны көтөрүп келип, үйүлгөн чөпкө тикесинен койду. Аттап-буттап түшкөн калыс: бол балам, тиги жакка, деп дарбазага чуркап барып токтоду. Сабира, бол, чыкчы, деп кемпирин чакырды. Шашып чыккан кемпирин да жүрү бол, деп дегдеңдетип алдыга чуркады. Деги эмне болду, айтчы, деп артынан кемпири күшүлдөп чуркап келатты. Кошунасыныкына кирип түз эле сарайына жөнөдү. Сарайга жетип: силер туруп туругула, мен карайын, деп артынан келген кемпири менен уулун токтотту. Алар чочуп калбасын деген ойдо. Кирип, суналып, асылып турган келинди көрүп, ичинен келме айтып кирди. Кайра чыгып: силер коркуп чочубагыла, Гүлай асынып алыптыр, эптеп чечип алалы, тирүү болуш керек, келме айткыла корксоңор, деп кайра кирди. Артынан абайлап басып баласы, байбичеси кирди. Кел балам, бутунан көтөр, мен үстүнөн чечип алайын, деп жерде жаткан отургучту коюп үстүнө чыкты. Баласы Адыл келиндин бутунан кучактап көтөрүп турду. Кемпири да бир жагынан көтөрүшүп кирди. Калыс чиеленишкен арканды тартып бошотуп атты. Шашканда да колу калтырап, улам тайып кетет. Тарткылап бошотуп, келиндин башынан чыгарып алды. Кулаган келинди акырын жерге жаткызып, колдорун эки жакка силкилдетип, жаакка чапкылап атты. Гүлай караңгы, терең чуңкурда жатыптыр. Ойгонуп чоочуп тура калып, сыртка далбастап чуркап жөнөдү. Жанагы Караан чоңоюп, чоң болуп кетти. Келиндин артынан кубалап жөнөдү. Жетип аркасынан чапчып кармаганда, Гүлай болгон үнү менен бакырып, тиги Караанды чапкылай баштады. Болду, бул мен, өзүңө кел, балам, болду. Бул мен, Сабира апаңмын, деген кошунанын үнү угулду кулагына. Көзүндөгү караңгылык тарап, маңдайында турган кошуна Сабираны, Калысты, алардын баласы Адылды көрдү. Сабира апа эки колун кармап алыптыр. Тиги Караанды чапкылайм деп чапкылаган окшойм Сабира апаны, деп ойлоп ийди. Жакшы элесиңби, балам, турчу, тура аласыңбы, деп колунан тартып артынан жөлөдү. Гүлай ордунан турду. Денеси шалкылдап, шайы кеткен адамдай. Араң басып атты. Жүр балам, жүрү, бүгүнчө биздикинде турчу, деп Калыс алдыга түшүп жөнөдү. Келинди үйүнө алып келип, башынан суу тегеретип чачып, үйгө киргизип, отуруп тур, биз азыр, деп эшикке чыгып кетишти. Байбиче, тиги карыган боз эчкини асалы тиги сарайга. Жакшы мал эле, жакшы мал жаңгаралжы, ошону берели, болбосо билесиң да, деп кемпирин карады. Көптү башынан өткөргөн кемпири башын ийкеди. Ошент, анан аны көмүп тиги молдо баланы ээрчите кел, дем салсын. Куурагыр келин жаштайынан өлүп кала жаздады, деп кайра үйгө келиндин жанына барды. Калыс баласы экөө аркандалган эчкини алып жөнөштү. Боз эчким жакшы эле, жылга эгиздеп, экиден төл берчү. Сүттүү деле, сойгонго кыйбай жүрүшүп, карып оттой албай калган. Мейли, ушу келиндин жанына аралжы болуш үчүн калган турбайбы, деп ойлоду. Эчкин асып карай албай, баласы экөө тең эшикке чыгышты. Ичинен кобурап, бирдемелерди айтып атты. Аңгыча үйдөн Гүлайдын кайненеси Жаңыл эрмекти жетелеп эшикке чыкты. Сарайдын жанында турган кошунасы баласы экөөнө карап калды. Анан жандарына басып барды. Жаңыл, келиниң туруп атса да чыкпайсың, келиниң өлүп атса да чыкпайсың. Мындай болбойт. Кайран бирөөнүн баласын жок кыласыңар. Мас болуп алып уктап жаттыңбы? Мен чыкканда мага ээ бербейт.
Атасына да ээ бербейт. Биз болушсак күчө бурат. Билесиң го өзүң деле. Бу балам ойгонуп апасын издеп ыйлаганынан чыктым. Эмне болду? Эмне турасыңар бул жерде? Деп чоочулай карап калды. Келинин өз өмүрүнө кол салып биз сактап калдык. А эгер мен көрбөй калганда бу неберең жетим калмак. Ойлончу, анда эмне болмок? Ордуна тиги боз эчкимди асып салдым, деди калыстагы деле ачуусу тарабай. Я кокуй, Гүлай асынып алыптырбы? Я кокуй, аманбы деги? Сен кайдан көрдүң? Деп жаңыл коркконунан үнү чыкпай шыбырап жиберди. Жакшы, келиниң аман, Кудай сактады. Азыр молдо чакырып дем салдырабыз. Биздин үйдө. Бүгүнчө биздикинде болсун. Дагы бир бале болбосун. Кемпир карайт, силерге ишенич жок, деп сарайга кирип жансыз эчкини чечип алып, баласы экөө көтөрүп, унаага салып көңгөнө алып кетишти. Жаңыл муундары титиреп, Эрмекти ээрчитип, келинин көрмөккө кошунанын үйүнө кирди. Апасын көргөн Эрмек апасына чуркап келип кучактап алып ыйлап ийди. Ыйлаба балам, эмне болду, ыйлаба, деп Гүлай баласын кучактап өбүп жатты. Балам, эмне болду сага? Өзүңө кол салып, жүрөгүң түшүп калды? Калыс айтканда, андай кылба да. Өз жанын кыйган бул чоң күнөө, билесиң го, деп жаңыл келинин өп кучактап жанында отурду. Ой апа, тажадым. Аябай тажадым. Кайсыл күнөөм үчүн Кубат мени мынча сабайт? Ичкени мейли, акча алып келип бакпаса мейли. Бирок эмнеге сабайт апа? Денем жанчылып бүттү, жүрөгүм түшүп бүттү. Эмне кылам? Канча жылдан бери ушундай жашоо. Сиздерди сыйлайм. Кубаттын да көзүн карап айтканын кылам. Анан кайсы кылганыма мени мынча кордойт апа? Деп шолоктоп ыйлап атты келин. Эрмек да кошулуп ыйлап кирди. Болду балам, ыйлаба. Бу Эрмек да чоочуп ойгонуп эле сени издеп ыйлады. Периште да сезген го бирдемени, же түш көргөнбү? Эми биз карып Кубатка алыбыз жетпей калды. Бизди укпайт, билесиң. Эмне кылышты да билбейм, деп жаңыл жер карап отуруп алды. Эми баары жакшы болот. Кел, чай ичкилечи, деди Сабира чай сунуп. Эми Кубатка Гүлай биякта экенин айтпа. Келип биздин да тынчыбызды албасын. Билбейм деп кой. Эрмек экөө биздин үйдө тура турушсун. Мынтип отурса чындап бир нерсе болот. Эгер туура көрсөң, Гүлайды борборго, кызымдыкына жөнөтөйүн. Ал жакта иштеп турсун. Анан мүмкүн Кубатың ойлонуп эсине келип, токтолоор, кандай дейсиң? Деп жаңылга карады. Жаңыл ойлонуп отуруп макул болду. Молдо келип бир топко туруп дем салды. Арак ичилген үйдө жин шайтан ойнойт. Ар кандай пикир салып оюңа азгырат. Арак деген немеден ырыскы кесилет, ынтымак өчөт, калп орноп, чындык сыртта калат. Мындай нерселер болбош үчүн үйүңөрдө арак ичилбей калыш керек, деди молдо. Дем салгандан кийин Гүлай сергип, өзүн жеңил сезип калды. Уйкусу келип уктап кетти. Эртеси баласы экөө Гүлай менен Эрмекти шаарга салып ийишти. Шаардан Сабира апанын кызы Алтынай тосуп алды. Гүлайдан улуу, бирок жаштардай кийинген татынакай келин Гүлайды кубанып тосуп алды. Үйүнө киргизип, дасторкон жайды. Гүлайды келин болуп келгенден бери тааныйт. Мас болуп, ар ким менен мушташып, чыр кылып жүргөн Кубатка туш болгон аялдын шору, деп ойлочу. Кийин татынакай Гүлайды алганда ага боору ооруган эле. Эми мынтип үйүндө отурган, кийими эски, карарып, жүдөгөн Гүлайга чындап боору ооруду. Эрмек чоочуркап отурган. Алтынайдын ойноп аткан балдарын кечке карап отуруп жанына барды. Эки балага кошулуп ойноп кетти. Эртеси экөөнү базарга алып барып, бир сыйра кийинтип, шаарды көргөзүп алып келди. Мындайды көрбөгөн Эрмекке чоң жаңылык болду. Ар дайым мас атасы апасын сабап атканынан башка нерсе көрбөгөн бала үйүнө кеткиси келбей, апа, атама барбайлы ушул жакта калалычы, деп апасын карады. Аны уккан Алтынай, барбайсыңар, коркпо. Апаң эми иштейт. Сен бакчага барасың, менин балдарым менен. Апаң көп акча алып, жанагы сен ойногон тегеренген немелерге ойнотот, деп Эрмектин башынан сылады. Ичинен ушу кенедей баланын көңүлү таштай калыптыр, анан башкасы эмне болот? Ырас эле келишти. Эми жашоосу оңолуп кетсе экен, деп ойлоду. Эрмекти бакчага киргизип, Гүлай тигүүчү болуп иштеп баштады.
Бир күнү Алтынай, бир күнү Гүлай балдарды бакчага алып барат. Кечинде алып келет. Алтынайдын жолдошу Каныбек да, Алтынай да окуу жайда мугалим болуп иштешет экен. Гүлай иштеп, иштеген акчасына телефон сатып алды. Тайэжесине салып сүйлөштү. Сарсанаа болгон тайэжеси чыйпылыктап ийди. Болгон жаңылыктарын айтышып, кечке сүйлөшүштү. Тайэжеси күздө келип алып кетмей болду. Келини жакшы айлыгы бар жумушта иштеп атыптыр. Ошонун жанына иштейсиң. Бат эле бутуңа туруп, үй жай алып жашап кетесиң. Тиги немеден кетип калганың жакшы болуптур, деди. Жума сайын айлык алып, баласына каалаган оюнчугун, кийимин алып берип, өзү да кийинип оңолуп, өңүнө чыгып сулуу болуп калды. Баарынан да ызы чуу салып, 2 күндүн биринде сабаган күйөөсү жок. Тынч жашоодо жашап жатты. Жүк болбой, өзүнчө батирге чыгайын десе, Алтынай күйөөсү экөө тең каршы болуп чыгарбай коюшту. 6 бөлмөлүү коро жай кенен үйдө эмне, сага орун жокпу? Деп кетирбей коюшту. Баласы да бакчага барбаган күндөрү Алтынайдын балдары менен ойноп жыргап жүрөт. Мейли, балам да жалгызсырабай балдар менен ойноп турат, деп Гүлай да кетпей калды. Гүлай ишине көнүп, көп акча таап баштады. Акчасы да топтолуп көбөйдү. Алтынайдын айтуусу боюнча банкка салып чогултуп баштады. Эрмекти бош күндөрү шаарга алып чыгып ойнотуп келет. Күз да келип, тайэжеси келди. Ал үйүнө барып, 1 айдай жүрүп келип, Гүлайды баласы менен Орусияга алып кетти. Баласын тайэжеси 2 небересине кошуп багып атты. Гүлай тайэжесинин келини атыр менен чогуу иштеп калды. Шамдагай кыймылдап, ишин так аткарган келин жетекчилерге жагып, кызматынан жогорулатышты. Айлыгы да көбөйдү. 3 жылдан ашык иштеп, топтолгон акчасына Бишкектин четинен чакан үй алды. Үйүнүн жанынан салон ачып иштете баштады. Эрмекти мектепке киргизди. Жашоосу оңолгон Гүлай өңүнө чыгып, өз жашынан жаш көрүнөт. Күйөөсү Кубат ошол бойдон артынан келген жок. Баласын да сурап койбоду. Кубаттын досу Билим, аялың жакшы эле, аны кордоп урбай жашасаң болмок. Ичсең да мендей ичпейсиңби? Мени билесиң го, 3 стакандан ашык ичпейм. Акчамды бүт ичип салбайм, үй бүлөмдү багам. 4 баланы эч нерседен кем кылбай, аяшыңды го билесиң. Бирди чечип, бирди кийген, модадан калбайт. Ата энеме да каралашам. Эркектин милдети ошо да. Аялды аманат кылып берген. Аманатты кордобой, коргоп турушуң керек. Эми деле кеч эмес. Аракты таштап, үй бүлөңдү алып кел, деген кеңешине кулак салган жок. Ой энесин ошол катындын. Катын жолдо, бала белде. 40тагы жигит кыз алат. Андан сулуу, андан жаш кыз алам, керек болсо, деп дердеңдеп койду. 2 жыл бой жүргөн Кубат жеңелерин ортого салып бир келинге үйлөндү. Толугунан келген, тилинен чаң чыккан сары келин азабын колуна берди. Гүлайдай көрүп мас кезинде сөгүп сабайын деди эле, колунан жулунуп чыгып, стол үстүндө турган чайнек менен бет талаштыра бир чапты. Бетин басып отуруп калган Кубатты тээбип, эшикке качып чыгып, милиция чакырды. Кубатты кармап алып кетишти. Тааныш милициясы бар экен аялынын. Ал тим эле аял сабаган кандай экен деп болушунча тепкилеп салды. Бирөөдөн токмок жебеген Кубат денеси ооруп атты. Кийин дагы сөз сүйлөтпөй, аялынын туугандары келип талоонго алып кетишти. Биздин кызга кол көтөрүптүм эле, аны жыргатып багып койгонсуп. Жок дегенде байпак алып бердиңби? Үй жайыңды оңдоп, жашооңду оңдоп алып анан кыйын болбойсуңбу? Кайсарыңа көбөсүң? Дагы бир жолу кызыбызга кол көтөрүп, үнүңдү өйдө чыгарып сүйлөп көр, болгон сөөгүңдү талкалап кетебиз. Жолдо жаткан аял жок сага, деген сыяктуу сөздөр менен байке, жеңе, эжелери ортого салып каптап кетишти. Далдырап, мындайды көрбөгөн жаны эсине келе түштү. Гүлайды 6 жыл бою урушуп, уруп атып, бир да жолу минтип милицияга берип, же туугандарынан тил уккан эмес. Гүлайдын кадырын эми сезип, күнөөсүн мойнуна алды. Соо кезинде алдында отуруп алып, быдылдап сүйлөп, эркелеген баласын ойлоп сагынды. Мас кезинде коркуп, көз алаңдап, чоң энесинин колтугуна кире качкан баласын эстеп, жүрөгү ооруй түштү. Элдер аялды башынан кармаш керек деген сөзүн угуп, жан келген Гүлайды жөн жерден сабап,
кийин ошол бойдон көнүмүш адаттындай сабай бергенин эстеди. Канча сабаса да эртеси көзүн карап суусун алып келип ысык тамагын берип турган аялына корстон эле. Менин катуу кармаганыма ушинтип жыпылдап турат деп. Эми болсо Гүлай жөн гана жакшы аял экенин түшүндү. Аны сабабаса деле андан жакшы аял болмок экен деп ойлоду. Мына эми тиги сары аялына үндей албайт. Жумуш баштаганда кошо барып, алчу акчасын эсептеп, буга бербегиле, ичип салат. Биз анан аба жутуп жашайбызбы? Ишиң бүткөндө мени чакырып толугу менен мага бергиле, деп аял акчасын бүт алып коет. Кымбат кийимдерди алып киет. Ата-энесинин да пенсиясын алат. Өлгүчө арак иче бересиңерби? Азык түлүктү мен эмне, топурактан жууруп тамак жасайынбы? Пенсияңарга азык түлүк алабыз, светти төлөйбүз. Башкасын билбейм. Аракты ичсеңер да башка жактан акча таап ичкиле, балекет ичкирлер. Балаңарды акыл айтып, арактан арылткандын ордуна кошо стакан кагышып ичесиңер. Карыганда калжаңдап уялбайсыңарбы? Деп тикилдеп аларды да башкарып алган. Келининен тартынган ата-энеси келини жокто же ал уктаганда ичишет. Болбосо ичпей калганга көнүштү. Кубаттуу болсо дарылан деп атып дарылатты. Бир топко ичпей калган Кубат кайра ичип алганда кайра милицияга берип сабатып, тууган уругуна уруштуруп кайра дарылатат. Бир иши жок немедей жата бербей, каз биякты, бул жакты шыба, муну оңдо, деп кирип чыгып чаңкылдап урушуп бош күндөрү жаткызбайт. Мурункудай тоону томкоруп койгонсуп, каалагандай жатып, каалагандай басып кете албай калды. Тили узун, ажылдаган аялдан тажап бүттү. Үйгө келбей, кээде иштеген жеринде жатып калат. Гүлай баласын мектепке жөнөтүп, салонго барды. Өзү чач тегиздеп иштейт. Өзүнөн башка дагы 4 кыз иштейт. Иши жакшы боло баштады. Кыздары да жакшы иштегендиктен кардарлары көбөйдү. Ар дайым узун бойлуу, өзү менен тең чамалаш киши келип, чачын Гүлайга кырктырып кетип турат. Дайыма келгендиктен эски тааныштай болуп калышты. Тамашалап сүйлөгөн шайыр, кара көздүү жигит жагып турса да Гүлай сыр бербейт. Жанындагы кыздар ал келе жатканда күлө башташат. Гүлай эже, сүйгөнүңүз келатат, десе, экинчи кыз аны коштой, сизди эме жутуп алчудай болуп карайт го чиркин, деп шыңкылдап күлөт. Үчүнчүсү, ооба, эже эмнеге болбосун, аябай жакшы байке го, ал келишимдүү, тим эле сонун түгөй болуп каласыңар, деп Гүлайдын айласын кетирип ийишет. Койгулачы кыздар, күйөөдөн көңүл калган. Дагы калган жашоомду кордукта өткөргүм келбейт, деп маанайы чөгө мурунку жашоосу эске түшөт. Эшиктен кирген тигил жигит кыздардын баары менен көңүлдүү учурашып, Гүлайдын отургучуна барып отурат. Меникин баягыдай эле билесиң да, деп Гүлайды жалбырып карап калат. Байке, атыңыз ким? Көптөн бери келесиз, таанышпайлыбы чогуу чаран, деп капталында иштеген кыз жылмайып калды. Таанышалы, менин атым болот, силердикичи? Кыздар бирден атын атап чыгышты. Гүлай унчукпай чачын тегиздей берди. Бул сулуу эжебиздин аты Гүлай. Атына заты жарашкан жакшы эже, деп капталында иштеген кыз тааныштырып койду. Болот байке, эмне иш кыласыз? Бойдоксузбу? Балаңыз барбы? Каякта жашайсыз? Дешип, кыздар бирден суроо беришти. Охо, мени тергөөчүдөй эле суракка алдыңар го. Эми айтсам, жашоомдо кызыктуу эчтеке жок. Ооба, үйлөнгөм. Келинчегимдин ден соолугу начар болуп, төрөттөн каза болду. Төрөлгөн баламды да сактай алышпады. Ата-энем айылда, иним багат. Анан карындашым бар, ал да турмушта. Жубайым кайтыш болгонуна 5 жыл болду. Жашоо кызыксыз болуп калды. Өзүм унаа оңдоочу, унаа жуучу жайды иштетем. Андан башка кызыктуу эч нерсем жок. Болгону ушул, деп кыркылып бүткөн чачын күзгүдөн карап, акчасын төлөп, рахмат айтып чыгып кетти. Жалко байкеге. Жакшы байке экен. Негизгиси бойдок экен. Эже, сизге көз карашы түз. Мисирейбей, кичине жумшагыраак болсоңуз, сизден айбыгып, сүрдөп, байке сүйүүсүн айта албай жүрөт, деп жанындагы кыз Гүлайды карады. Гүлай жылмайып башын чайкап, кийинки келген кишинин чачын тегиздей баштады. Майрам күнү Эрмекти ээрчитип паркка алып барды.
Ана четте карап турганда жанына бирөө келип учурашты. Караса болот экен. Колунда 5 жаштардагы баланы жетелеп алган. «Кандайсыз? Майрамдап чыктыңызбы?» деп болотту карады. Бул ийнимдин баласы. Ийним келген, булар менен чогуу келдим», дегиче артынан болотко окшош жигит келип калды да учурашып, «Охо, бул келечектеги жеңем го, деп Гүлайга суктана карады. Жок, биз эски тааныштарбыз», деп болот шашып калды. Мейли, анда жүр балам, кайсыга түшөсүң, тиги машинага отурасыңбы?» деп баласын жетелеп кетти. «Мен да баламды ойнотуп келгем», деди Гүлай үзүлүп калган сөздү улап, ортодогу тынчтыкты бузуп. Бул го балаңыз сизге окшош экен», деп ойноп жаткан Эрмекти тааный койду. «Эгер туура көрсөңүз, анан чогуу тамактанбайлыбы? Кандай дейсиз?» деп болот Гүлайга жалбырып карады. «Мейли, мен каршы эмесмин», деп Гүлай макул болду. Чакан кафеге кирип орун алышты. Заказ кылып коюп, болот Эрмек менен сүйлөшүп, таанышып, атанын мээрими жетпей жүргөн бала мээримдүү бул кишиге ыктап, жакын болуп кетти. Экөө кужулдап, бирдемени талашып тартышып, кайра башка нерсени сүйлөшүп, эзелки тааныштардай болуп отурушту. Экөөнүн унаасына отургузуп, үйүнө жеткизип койду. Эрмектин эки сөзүнүн бири «Болот байке мынтип, болот байке антип» деп болоттун алып берген самолет оюнчугун ойноп жатса да жанын алып жатат. Ошондон бери номер алмашкан экөө чалышып сүйлөшүп калат. «Тамак иштиңерби? Үйүңөр жылуубу?» деп камкордук көргөн болотко тартылып баштады. Күйөөсүнөн камкор мамиле көрбөгөн Гүлай мынтип камкордук көрүп атканына ичинен ыраазы эле. Кээде экөөнү жаратылыш койнуна деп тоого алып чыгып келет. Кээде үйүнө куурдак кууруп, конокко чакырат. Бири-бирине ашык болгон экөө бул күндөргө бактылуу болуп атышты. Эрмек кайда барса кужулдап сүйлөп, болот менен кеңешип, артынан калбайт. «Өзүң жөнүндө айтып берчи», деп бир күнү болот Гүлайга кайрылды. Гүлай жашап өткөн жашоосун айтып берди. Ошол кара карааңга рахмат. Анан сени сактап калган кошуналарыңа рахмат. Алар болбосо сага кайдан жолугат элем?» деп болот Гүлайды кучактап калды. Ошол каранды эстетпечи. Азыркыга чейин эсиме түшсө жүрөгүм оозума келе түшөт. Кошуна ата апа аябай жакшы адамдар. Чын эле алар болбосо кандай адам болот элем? Эрмегимди жетим кылмак экенмин, деп болотко башын жөлөдү. Ушинтип жүрө бербей үйлөнөлү. Өлүмдөн башкасынын эрте болгону жакшы. Кел, эмки дем алышта сен ата-энемдин үйүнө алып кетем. Алар аябай сүйнөт болуш керек. Мени үйлөнтө албай качантан бери убара болуп жүрүшөт, деп Гүлайга суроолуу карады. Эрмекчи, ал эмне дейт? Деп Гүлай баласы жакты карады. Эрмек, сени апаң менен ата-энеме алып барайын. Анан мен сага ата, апаңа жолдош болоюн. Кандай дейсиң, чоң жигит? Деп ойноп жаткан Эрмекке карады. Эрмек таң калып көзүн бакырайтып, сиз мага чындап, чыныгы атам болосузбу? Деди. Ооба, чыныгы атаң болом. Кандай жакшы болмок. Менин классташтарымды аталары машинасы менен алып кетишет. Мени да алып кетесизби сабактан тосуп? Деп сүйүнүп атты. Ооба, күнүгө алып кетип турам. Ура, менин атам бар. Менин чыныгы атам бар, деп секирип чуркап келип болотту кучактап калды. Гүлай болот үйлөнүп, жакшы жашап кетишти. Айрыкча Эрмек бактылуу. Күнүгө мектепке алып келип, алып кеткен атасына сыймыктанып турат. 2 кыз, 1 уулду болушту. Гүлай ширин балдарынын кучагында, камкор, түшүнүктүү күйөөсүнүн жанында эң бактылуу айым сезип, жаратканга шүгүр айтат. Бир кездерде кабарын албай кеткен кумар байкеси, Сайра жеңеси келип башташты. Жактырбай турчу жеңеси жалпылдап, Гүлайды мактап сүйлөп, жагалданып калат. Гүлайдын кенен, жаңыча салынган үйүнө суктанып, шыпшынат. Жакшы жашоодо жашап атканын ичинен көрө албайт. Ушундай томояк жетимге бак айтып коет экен олчойтуп. Биздин жашоочу, бирине тартсаң бирине жетпейт, деп ичинен түнөрүп алат. Сыртынан жагалданып, жакшы сүйлөп, тиги баламдын бутунда жок, бул кызыма кыздай болуп, көйнөк алып бере албайт, деп арызданат. Гүлай кол ачык, акча берип, кийим-кече да алып берип узатат. Анда ыраазы болбой, тырышып өлгүр. Тиги карындашың Ханышадай жашайт,
Бергени бул. Ой, мен болсом кенен эле пачкалап акча берип салмакмын. Мунуң жарытпайт го, деп күйөөсүнүн кулагынын кужурун алып карындашын жамандайт. Баарынан да Гүлайдын жашоосу оңолуп, жакшы адамга жолугуп, ташы жогору кулай баштаганына тайэжеси Батма чын жүрөктөн кубанып, сүйүнүп жүрөт. Балдары чоңоюп, Эрмекти үйлөнтүп той беришти. Эрмек: «Ата, билесизби, мен ата болсом, сиздей ата болом», деди. Болот толкунданып: «Балам, сендей уулду мага Кудай бергенине ыраазымын. Сени менен сыймыктанам», деп Эрмекти кучактап, далысынан таптап жашып алды.